Кыргыз тили 3-класс мугалим Сапаркулова Чанара Жакбековна. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү маанайыңар кандай? Немесе маанай жакшы болсо бүгүнкү сабакты баштайбыз балдар. Сабактын темасы ата тоош сөз түркүмү жөнүндө түшүнүк алабыз. Биз буга чейин кыргыз тилиндеги сөз түркүмдөрдү өткөнбүз. Кыргыз тилинде сөз түркүмдөр бар. Зататош, сынатош, этиш, ататош дегендерди өткөнбүз. Эми ататош сөз түркүмү жөнүндө түшүнүк, жалпы түшүнүк аласыңар. Ататош деген эмне экен? Ататошту сүйлөмдүн ичинен кантип табабыз? Ататошту биле алабызбы, сүйлөмдүн ичинен таба алабызбы? Ататошту суроо бере алабызбы? Ататошту качтырып сүйлөм түзсөк болобу? Мына ушундай суроолордун тегерегинде биз бүгүн иштейбиз балдар. Анда эмесе көңүл бургула. Мына сабактын максаты да айтылып кетти балдар, Андан кийин мынакей зат, сын, санатоош сөздөрдүн ордуна колдонулган сөздөр ататооштор деп аталат. Ататооштор мен, сен, ал, биз, силер, алар, ошол, бу, тигил, ошондой, тигиндей, андай, ошончо, ушунча жана башка сөздөр келет. Эгерде айта берсек аябагандай эле көп болот. Негизи ататооштор айтылыш негизинен маанисине карай ататооштор 6га бөлүнөт. Мына ошолордун арасында 6га бөлүнгөн ататооштордун ар бири бирден силерге айтылып берилип жатат. Атоош сөздөр зат атооч, сын атооч, сан атооштордун ким, кимдер, эмне, эмнелер, кандай, канча деген суроолоруна жооп берет. Мисалы, ал окуду. Ким? Ал. Эгерде биз буну бул жерден зат атооч кыла турган болсок, балдар, анда биз бул жерге Асан окуду, Алихан окуду, Бакыт окуду деген зат атооштун атын атаган сөздөрдү койсок, бул жерде зат атооч сөз түркүмү болот. Эми өзүбүз үчүн эле отуруп эле эреже чыгарып көрөйүк. Заттын атын атабай туруп көмүскөдө көрсөткөн сөздөр булар ат атооч сөздөр болот. Могул жерде карагыла. Мен ат аталган жок. Сен, ал, биз, силер, алар, ошолор, бу, тигил, ошондой. Мынакей булар заттын атын атабагандыктан булар ат атооштор деп аталат балдар. Эми карагыла бул жерден. Мен зат атооч деп койдук бул жерге. Зат атооч болушу мүмкүнбү же болбойбу балдар? Иштептериңерге дагы иштептериңерди алып чыгып ойлонуп отурсаңар болот. Карагыла, мен зат атооч деп атабыз. Карагыла. Сен, ал, эми бул зат атоочпу же ат атоочпу? Булар мен, сен, ал, булар ат атооч сөздөр болот балдар. Ал эми буну зат атоочко айландырыш үчүн мен Айгүлмүн, сен Жибексиң, ал Айназик. Булар зат атоочко айландыра алдык. Эми карагыла, ошондой. Бул ошондой деген ат атооч дагы бирок сын атооштук ат атооч болуп атат балдар. Ошого, ошондогудой. Мисалы, Алиман ошондогудай күндү али көрө элек. Бул жерде ат атооч ошондогудай болду. Сын атооштук ат атооч болду. Көрдүңөрбү балдар? Баары сан атоочтук. Бүгүн биздин үйгө баары келишти. Сан атоошту көрсөтүп атат. Бүгүн биздин үйгө баары келишти.
Барыбыз. Бардығы. Эми мына санатош экенин кантип билсек болот экен бул жерден? Бүгүн биздин үйгө баары келди, санатошту ататош болот, бирок сүйлөм ичинде санатошту ататош болот. Баарыбыз, бүгүн баарыбыз конокко барабыз. Бүгүн бардыгы үйлөрүнө кетишти. Эми бул жерден карагыла. Сүрөттөн биз көп деген жан жаныбарларды көрүп турабыз, Анан ошонун ичинен карагыла. Ким? Ким деген. Биз атын билбесек, бул кайсы бала болду экен? Ким болду экен деген суроону беребиз, көрдүңөрбү? Бул эмне болду бизге? Ататош болду. Ал эми буларга эмне? Карагыла. Канча, кандай деген жаңы эле биз айткан сынатоштук, санатоштук сөз түркүмдөрүнүн суроолору берилет, балдар. Көңүл буруп, өзүңөр дагы эгерде биз бунун атын билбесек, бул зататош катары бул деген эшек да, Биз атын билбесек, бунун атын ким экенин билбесек, бул эмне дейбиз. Бул эмне? Мына көрдүңөрбү, ататошту колдонуп жатабыз. Бул сүрөттөн баардыгы менен таанышыш үчүн, биз булар зататош кылыш үчүн биз ататоштун эмне деген суроо эмесин колдонот экенбиз, сөзүн колдонобуз, балдар. Анан ары. Мынакей. Бул жерде дагы ататош аталбайт. Баардыгы ушул үйгө келди. Көрдүңөрбү? Кайсы баардыгы ушул үйгө келгенин биз билбейбиз. Үйдөгүлөрдүн баардыгы бүгүн кубанычтуу. Баардыгы деп турат, мынакей, балдар. Бул жерде дагы мен, сен, ал, ошол, тигил баардыгы бир дасторкондо отурушту. Көрдүңөрбү? Мен, сен, ал, ошол, тигил дегендер эмне болду? Ататош болду. Эми сөз оюн уланткыла дейт, балдар. Сөз оюнуна көңүл бурабыз, балдар. Сөз оюн уланткыла дегенде сиз, сизге, сиздер, сиздей дейт. Эми сиз, сен, мен, ал, бул, тигил, ушул деп турат. Карасаңар эми. Биз сиз дегенди жөндөдүк. Сизге, сиздер көптүк түрдө мынакей. Сизге, сиздер көптүктүн сылык түрдө мына сиздей. Эми биз дагы ушундай кылып эмне кылышыбыз керек, балдар? Улантышыбыз керек. Сөз түрдө бул сөз оюнун келгиле баарыбыз чогуу биргеликте иштептерге жазуу менен чогуу бирдей жазып, өзүбүз сөз оюнун улантканга аракет жасайык, балдар. Анан мисалы сен деген сөздү кандай кылып ататош, сен ататош сөздү, ушул ататош сөзгө мындай кылып сөз эмне кылышыбыз керек? Улантып жазышыбыз керек. Анан сага азаматсыңар, кимде ким тапкан болсо, силер азаматсыңар, сендей. Сен, сага, силер, сендей. Анан кийин мен дегендиге көңүл бургула, балдар. Мен. Кантип сөз оюн улантсак болот? Мага, мендей, ага, алар, алардай. Анан бул дегенди карагыла, балдар. Бул дегенге көңүл бурайык. Кандай болот экен? Булар, булардай. Биз тигил деген кетип калыптырбы? Тигиге, тигилер. Эми ушул деген калды, балдар. Ушул деген кандай болуп түзсөк болот? Көңүл буруп көргүлөчү. Ушул. Тигилердей деген сөзүбүздү кылып кеттир, балдар. Кимде ким таап жазган болсо, азаматсыңар. Ушуга, ушулар, ушулардай. Булар. Биз сөз оюн аябагандай кылып сонун кылып толтуруп койдук, балдар. Кана бир жолу окуп чыгабыз баарыбыз. Сөз оюн уланткыла деп окуйбуз. Сиз бул ататошто сен деген сөздүн сылык түрү. Сизге, сиздер, сиздей. Сен,
сага, силер, сен дейм. Мен, мага, мен дейм. Ал, ага, алар, алардай. Бул, булар, булардай. Тигил, тигиге, тигилер, тигилердей. Ушул, ушуга, ушулар, ушулардай. Мына ушундай сүйлөмдөрдү сөз оюнун улантып канчалык биз булар менен сүйлөм түзсөк дагы биз ошончолук эмне ата тоош жөнүндө кененирээк маалымат ала алат экенбиз балдар. Анан ары эми биз иштептерге буну жазганга аракет жасагыла балдар. Жазып, мына бул жерде дагы көп чеки турат, көрдүңөрбү? Көп чеки турат. Андан ары улантсаңар да болот. Анан кааласаңар, мисалы, сиз деген, сен, мен деген сөздөрдү колдонуп, диалог түзсөңөр, сүйлөм түзсөңөр дагы болот. Ошондо ата тоош жөнүндө алган билимдерибизди толугу менен бышыктаган болуп эсептелебиз. Эми силерге Ташбака менен Бугу деген текстти окуп беремин балдар. Бул жерден да окуп атканда түшүнүп окуганга аракет жасагыла. Анан окулуп жаткандан кийин силер дагы бул жерден эмнени көңүл бурушуңар керек. Ата тоош сөздөр бул текстте кезиктиби же кезиккен жокпу? Баарыбыз биринчи сүрөткө көңүл бурабыз балдар. Сүрөттө карагыла. Ташбака. Ташбака дегенде эмнени элестетебиз? Ташбака дегенде бул жай кыбырап үстүндөгү бул мына кийими менен жай баскан, биз 100 кадам бассак бул 3 кадам баскан ташбака. Ташбака деген бул жай кыймылдайт. Ал эми бугу карагыла. Бугунун 3-4 буту менен эмне 2 аттап туруп каалаган жерине жеткен көлүктөрдүн бири деп айтсак. Мына ошо Ташбака менен Бугу кандай булар бири-бири менен байланышта экен? Кандай байланыштар бар? Ушул боюнча көңүл буруп угабыз. Андан кийин текст окугандан кийин биз эмне кылышыбыз керек балдар? Сөздөрдү, ата тоошторду кезиктирдик, ошого да көңүл бурушубуз керек. Ташбака менен Бугу. Күндөрдүн биринде Ташбака суу жээктеп баратып Бугуга жолугат. Бугу: «Эй, кыска буттуу жаныбар, кел жарышабыз», дейт жөн турбай. «Макул, жарышса жарышалы. Жеңилип калып ыйлабасаң болду», дейт Ташбака. «Мен башкадан жеңилсем да, сенден жеңилбейм го. Өзүбүзгө жаккан жолду тандап алабыз», дейт өз күчүнө ишенген Бугу. «Макул, сен айткандай болсун», дейт Ташбака. Ошентип экөө жол тандашып, Бугу түз жолду тандайт. Ал эми Ташбака жолдун чөп баскан тарабын тандап алат. Экөө жол тандашкан соң алар эртең менен жолугушууну чечишип, үйлөрүнө тарап кетишет. Кечинде Ташбака туугандарын чакырып аларга Бугу менен мелдешке кеткенин айтат. Кечирип койгула. Кечинде Ташбака туугандарын чакырып аларга Бугу менен мелдеше кеткенин айтат. Анда Ташбакалардын улуусу: «Келгиле, биз мындай кылалы. Сен Марага барып турасың. Калганыбыз Марага чейинки жолдун ар жерине жашын алабыз». Бугу бурулуп караганда ошол жерде кимибиз болсок чуркап бараткандай түр көрсөтө беребиз, дейт. Буга баары макул болушат. Эртеси Ташбака менен Бугу болжошкон жеринен жолугушуп, жарышка түшөт. Бир топ чуркагандан кийин Бугу: «Ай, кыска бут, сен кайдасың?» деп кыйкырат. «Мен мындамын», дейт ар жактагы Ташбака чуркамыш болуп. Бир аз чуркагандан кийин кайра: «Кыска бут, кайдасың?» деп сурайт. «Мен мындамын». Эмне жай чуркап келатасың?» деп алдыда Ташбака жооп берет. Ташбака: «Менден озуп кеткен турбайбы?» деп Бугу ылдамдыгын күчөтөт. Марага жакын калганда кайрадан Бугу: «Кыска бут, кайдасың?» деп суроо салат. «Мени көрбөдүңбү? Мындамын. Буттарың узун болгону менен өтө жай чуркай турбайсыңбы? Мага жетпейсиң?» деп алды жакта Ташбака күлүп турган болот. «Сен кыска бут деп шылдыңдагандыгым үчүн кечирип кой. Сен менден күлүп турбайсыңбы? Сага мындан кийин
тийишпейм. Андан көрө биз эми дос болуп жүрөлү деп бугу кечирим сурайт. Ошентип ташбака досторунун амал көйлүгү менен жеңишке жетишиптир. Эми балдар текстке карагыла. Текстке чейин сөздөргө көңүл буруп алгыла балдар. Ушул сөздөр, булар ата тош сөздөр да бардыгы. Ушул текстте бар бекен. Кана көңүл бурабыз. Кайсыл жерден ата тош сөздү кезиктирет экенбиз? Бул жерде жок экен, Эми карагыла, мен мынакей бугу башкадан жеңилсем да сенден жеңилбейм го деп айтса болмок да. Бул жерде мына бугунун аты атылбай көмүскөдө мен деди. Ата тош сөз. Азаматсыңар. Эгерде кимди таап отурган болсо азаматсыңар. Андан кийин сен. Андан кийин сен. Ошол. Карагыла. Буга, тигиге деп ата тош сөздөр бул текстте аябагандай эле жакшы эле бар экен, балдар. Андан кийин карагыла, дагы бул жерде бар бекен же жокпу? Сен. Дагы ким тапты? Сени. Сага. Булардын бардыгы эмне экен, балдар? Ата тош сөздөр экен. Ошондо биз сүйлөп жаткан кебибизде, текстте, угуп аткан жомогубузда, сүйлөм түзүп жатканда ата тош сөздөрү сөзсүз түрдө эмне кылат экенбиз, балдар? Колдонот экенбиз. Так, эми бул жерде ташбака менен бугу жөнүндө силер кандай ойдо калдыңар? Кимиси амал көө экен. Чындап эле ташбака бугуну жеңип коюшу мүмкүн беле? Ал өзү кыбырап басса. Жок, мүмкүн эмес болчу. Болгондо алар аябагандай эмне кылды? Бул жерде көрдүңөр, эмнеде жашынып турган эмнени көрдүк? Ташбаканы көрдүк. Ушинтип өзүлөрүнүн амал көйлүгү менен, акылдуулугу менен эмнени жеңген экен? Бугуну жарышта жеңип алган экен. Эми мына каармандар. Канча каарман болду? Каармандар 2 каарман бул. Ташбака жана бугу. 2 каарман десек болобу? Жок, биз ташбакалар деп жооп бергенибиз туура болуш керек. Анткени көп ташбакалардын жардамы менен бул ташбака эмне кылды? Бугуну жеңип алды. Так, окуя кайда болду? Окуя жай мезгилинде болду. Окуя болгон жер кайда? Окуя болгон жер бул талада жана 2 айрылыш жолдо болду. Окуя болгон мезгил бул жай мезгили болду, балдар. Жай мезгилинде мына жашыл чөп, айлананын баары жап-жашыл. Ошол себептен булар жай мезгилинде болду. Окуя болгон жерди биз өзүбүз көрдүк, анткени ташбака менен бугу 2 жолду тандап алды. Ошол жол менен кеткендиги жөнүндө айтылды. Эми балдар, биз бул текстти уккандан кийин жөн гана угуп койбостон, ушул тексттин ичиндеги ата тош сөздөрдү сөз түрдө иштептерге жазып алабыз дагы, ошого байланыштуу сүйлөм түзсөк болот, балдар. Мына бул жерден биз бир нече ата тош сөздөрдү таптык. Ошол ата тош сөздөрдү дагы эмне кылсак болот экен? Качыштырып сүйлөм түзсөк болот экен. Эми үйгө тапшырма, мына мен силерге, балдар, үйгө тапшырма берүүнү чечтим. Анткени үйгө тапшырма ата тош сөздөрү качыштырып сүйлөм түзгүлө. Ата тош сөздөрү качыштыруу үчүн эч кандай деле көп кыйынчылыгы болбойт болуш керек деп ойлойм. Анткени биз ата тош деген эмне экенин түшүндүк. Ата тош бул заттын атын көрсөтпөгөн. Мен, сен, ал, ошол, тиги, ушул деген сөздөр булар ата тош сөздөр болот. Мисалы биз сүйлөм түзөрсөк болот. Сен ошол күнү мектепке келген жоксуң. Ошол балдар тартиптүү балдар экен. Тигил бала бүгүн сабактан эң жакшы нерселерди көрсөтө алды деген. Эмне кылып сүйлөмдөрдү түзө алсаңар болчу. Болбосо ошол текстте эле сүйлөм дагы берсеңер болот, балдар. Бул жерден биз бир топ эле ата тош сөздөр таптык, балдар. Ушуну деле алып түзсөңөр болот. Үйгө тапшырма түшүнүктүү болду болуш керек деп ойлойм. Бүгүнкү биздин тема кыргыз тилинде сөз түркүмдөрдүн ичинен ата тош сөз түркүмүн өттүк, балдар.
Uaqtыбыз kelip жетти. Үйгө тапшырма ата тоо сөздөрү карыштырып сүйлөм түзөбүз дедик.